Барыңыздарга салам. Өзүңүздөр билгендей, учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев мырза жөнүндө бир эки ооз сөз айткым келип турат. Ал кишинин айткан ар кандай темалары негизи коомчулукту ар дайым эле дүрбөтүп, ары алып барып бери алып келет да негизи. Урматтуу президенттин өкүлү, сиздер астейдил көңүл буруңуздар. Мынакей бүт айылдардагы кыргыздын жапжакшынакай жапжаш наристелеринин тили орусча чыгып атат. Бүт телефондон, ютубтан, башкадан көрүп, бүт мультфильмдерди көрүп, орусча чыгып атат. Кыргызча чыкпай атат. Кыргыздын тили жоголуп баратат. Ошон үчүн мына силерге тапшырма, аткаруу бийлиги, өкмөт тез арада мультфильмдердин баардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Кыргызча оюндарды керек болсо орусча, англисче, башка тилдеги баардык ошол телефондон көрө турган жаштар, балдар көрө турганын баардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек. Ошонун баарын блоктош керек. Сессия учурунда дагы жогорку трибунага чыгып сүйлөгөн учурда дагы көп кишилерге эскертүү, замечание кылып келет. Кыргыз тилинде сүйлөгүлө, орус тилинде сүйлөгөнгө болбойт. Сизге ким уруксат берди? Кыргыз тилинде сүйлөңүз деген сыяктуу ар кандай эскертүүлөрүн көрүп келебиз. Урматтуу депутаттар, коллегалар, саламатсыздарбы? Можно на русском буду выступать. Короткая презентация о том, что сделано, и о причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры. Сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрағадан. Кайсы төрага? Сизден? Мен качан, мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рұқсат берсеңіздер. Кыргызча жасаңыз. Негизинен караганда кыргыз тилин барктап, өз эне тилди бийик көтөргөн бул жакшы нерсе, жалпылап карай турган болсокчу. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасында улуттук тил албетте кыргыз тили. Ал эми официалдуу тил орус тили болуп эсептелерин биз эч качан унутпашыбыз керек да. Бул эмнеден кабар берет? Биздин мыйзамдарда дагы тыюу салынган эмес, жоболордо дагы эч кандай бөгөт коюлган эмес. Депутаттардын ишмердүүлүгүндө дагы кимиси кайсы тил менен, орус тилиби же болбосо кыргыз эне тилиндеби сүйлөй турган болсо, өзүнүн каалоосунда. Анткени биздин тартип, биздин мыйзамдар ушуга жол берет. Эгерде Нурлан мырза айткандай болуп, жалаң кыргыз тилинде боло турган болсо, ал үчүн өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизүүнүн негизинде орус тилине бөгөт койсо болот. Орус тилин, ошондой эле англис тилин эч качан тыйып, кекиртектен алып, бөгөт койбош керек. Албетте, баса белгилеп айта турган нерсе, кыргыз тилин жогорку деңгээлде билүүгө ар бир кыргыз улуту милдеттүү болуп эсептелебиз. Ошол эле учурда орус тилин дагы канааттандырарлык билүүсү зарыл. Азыркы замандын талабына ылайык англис тилин дагы үйрөнүү учурдун талабы болуп турат. Кийинки муундарга шарттарды түзүп, өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан ар бир атуу мүмкүн болушунча ушул үч тилди эне тил менен кошо орус тил жана англис тилин эң жакшы болбосо дагы жакшы деген баага өздөштүрсө, бул эртеңки мамлекеттин келечеги үчүн дагы жакшы баскычтарга алып чыгууга шарт түзөт. Парламент төрагасы Шакиевдин бул билдирүүсү боюнча өлкө башчы Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн пикирин билдирди. Кыскача айтканда, Шакиевдин айткан сөздөрүнө
кошулбаарын аныктап, орус тилин ошондой эле чет тилин өздөштүрүү зарыл экендигин баса белгиледи. Ошону менен бирге эле УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин биринчи орун басары Камчыбек Кыдыршаевич дагы ошондой эле пикирин айтып, кыргыз тили менен кошо орус жана англис тилдерин мүмкүн болушунча ар бир жаран өздөштүрүп билгени эң жакшы деп пикирин айтты. Ошондуктан чоң кызматта иштеген кишилер айрыкча бир сөздү айтаардан мурда Шакиев деген бул жөн катардагы жаран эмес, катардагы депутат дагы эмес, салмактуу парламенттин төрагасы болуп турган соң, бул аябай чоң кызмат. Жети өлчөп бир кесип, терең ойлонуп, изденип, мен ушундай сөздү айтсам уят болуп калбаймынбы, адашып калбаймынбы деп ар бир теманы козгоордон мурда, ар бир маселени көтөрөрдөн мурда өзүнүн жардамчылары менен кеңешип, ошонун негизинде бир тыянакка келип, анан сүйлөш керек. Тилекке каршы парламентти башкарып турган төраганын деңгээли кандай экендигин өзү ушундай учурларда ачыктап коет. Эмнеси болсо дагы ушундай пикир айтылды, аны артка кайтаруу эч качан мүмкүн эмес. Кандай болгон күндө дагы өлкөбүздө тынччылык болсун, өнүгүүлөр болсун, жетишкендиктер болсун деп тилек кылабыз. Аман туруңуздар.